Рахмат, урматтуу Рахат Ырсалиев, сизге сөз. Андан кийин оң жактагы микрофондон бирөө, анан посередине, да, вот вы руку подняли, потом так. И вот так по порядку будем идти, уважаемые коллеги. Просьба больше не записываться. Уже 18 человек записалось. Жоқ, шаштырмагыла. Шаштыр баары жазып. Суроо берүүчүлөрдүн бардыгы берсин. Хорошо. Мен просто 1-ге чейин убактым бар, 12:30-га чейин. Анткени чет өлкөдөн делегация келген, бирде жолугушум бар. Мен кете берем, эгерде үлгүрбөй калсак. Силер ар бир эмеге жооп берип туруп, анан кетесиңер. Бардыгынын суроолоруна жооп берип туруп. Хорошо. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, урматтуу катышуучулар. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушу энергетика тармагына бөлүп кетким келет. Жана слайд-шоудо бардыңыздар көрдүңүздөр. 70% Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергия население колдонот экен, 30%-ин өндүрүш колдонот экен. Муну менен эмнени айткым келет? Сиздер жана айтып атасыздар, алтын комбинаттарды, тоо кен тармагын деп атасыңар, айыл чарбасын деп атасыңар, жеңил өнөр жайын деп атасыңар. Ошонун баарын өнүктүрүш үчүн электр энергия керек. Электр энергия болбосо өнүгүү жок. Ошол себептен мен чоң жана слайд-шоудо көрсөтүлгөн чоң долбоорлорду айттыңар. Камбарата бирден баштадыңыздар, Сары Жасты айттыңыздар, андан кийинкилерди айтып атасыздар. Эң аягында Кара Көл ГЭСи жөнүндө сөз болду. 25 миллион долларлык 2 жылда бүтө турган 18 мегаваттык, жылына 110 миллион киловатт саат өндүрүлө турган ГЭС жөнүндө сөз болду да. Ал ГЭС мамлекеттик фонд госимуществонун курамында турганына 100%-дыгы 10 жылдан ашып кетти. 2010 жылы аны Чакан ГЭСтин курамынан фондко дивидендтердин эсебинен өткөрүп берип салышкан 46 миллион сомго баалап туруп. Бүгүнкү күнгө чейин 8,5 гектар кызыл китеп, Минюсттун свидетельствосы, анан печатынан башка эчтекеси жок. Анан эми мындай долбоорлорду Кыргызстанда биздин ички инвесторлордун күчү менен салса болот. Мен сиздерди терең ишендирип кете алам. Менчелик Чакан ГЭСтерди куруу боюнча Кыргызстанда жон терим менен сезип, бүт ачуу таттуусун көргөн киши болбосо керек. Ошон үчүн өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп койгум келет да, анан сунуш киргизет элем. Бүгүнкү күндө тез арада абдан ыкчам кыска мөөнөт ичинде Чакан ГЭСтерди өнүктүрүү үчүн эң биринчи мамлекет тарабынан тариф коюлуп берилиш керек. Бүгүн тариф маселеси чечиле элек. Экинчи маселе, улуттук энергия холдинг тарабынан 100% кепилдик менен өндүрүлгөн электр энергияны сатып алуулуш керек. Мамлекеттен башка сиздерден эчтекенин кереги жок. Кепилдик бербей эле койгула. Мамлекетке биз ишкерлер өзүбүз кепилдик коюп, ошол эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан болобу, ошол эле Евразийский банк өнүктүрүү банкынан болобу, же башка финансылык уюмдардан кредиттерди алып, 1 жылдын ичинде салса болот Чакан ГЭСтерди. 1 жыл. Камбарата бирди салыш үчүн ондогон жылдар келет. Ондогон жылдар керек. Анан эң негизгиси мамлекеттин бир тиын акчасы кетпейт. Бүт рисктин баарын биз алабыз мойнубузга. Эртең күйө турган болсок биз күйөбүз. Бирок мамлекет биз бизнесмендер күйөлү деп бизнес кылбайбыз. Ошон үчүн 2018 жылы курулган 2020 жылга чейин мен курган 2 ГЭС 2 жылда банктын, мамлекеттик банктан, айыл банктан алган кредиттин пайызы, үстөк пайызы 500 миң долларды түзүп кеткен. Бүгүнкү күндө ошону мен төлөгөнгө аргас болуп атам. Ошол себептен жанагы энергиянын кайра жалалуу булактары деген мыйзамга сиз менен урматтуу Садыр Нуркожоевич быйыл январь айынын этегинде жолукканда эмне керек деп сурадыңыз эле, мен айттым эле, өзгөртүү токтоосуз киргизиш керек десем, сунушуңузду бериңиз дедилиңиз эле. Мен Министерство энергетика ошол февраль айында эле бергем. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилбейт. Сунушумду да бергем. Кандай кылып өзгөртүш керек экен? Жооп берип коеюн ошого. Мына бизнесмен Рахат Ырсалиев туура айтты. Мен октябрь айларында келгенден кийин эле ушу ноябрь декабрь айларында ошол мезгилдеги министрди чакырып Рахат Ырсалиев менен көздөштүргөмүн. Келишимди түз, жеке Чакан ГЭСтерден биз мамлекет сатып алгыдай бололу деп Рахат Ырсалиев 3 жылдан бери Чакан ГЭСтерден 3'тү салып алып, бирок мамлекет албайт, линияга кошпойт, сатып албайт, эчтеке кылбайт. Анан бул айласы жок, биткоиндарды коюп алып ошо менен иштеп жүргөнүн билет элем.
Мен келип эле тапшырма берген министрге. Келишимди түз, 2 сом 90 тыйындан булардан сатып алды. Ошол мезгилде бизде экспорт, импорт 2 сом 90, азыр 2 сом 70тен келишим түзүп атабыз. Макул деп туруп, 1 ай 2 ай өткөндөн кийин мен сурасам мурдагы министрден. Болду, келишим түздүк, бүттү, чечилди, ал маселе деген, чакан кестер менен деген. Ошо ойдон мен чечилди го деп жүргөмүн. Өткөндө мындан канча bir 15 күн мурун сизге 1 ай мурун чалып чечилди беле десем жок дейт, чечилген жок дейт. Мен кайра мурдагы министрди айттым. Ай, эмне чечкен жоксуң сен? Чечилди деп мага далашт этпедиң беле? Десем чечилген деп дагы калып айтты. Мына министрдин алмашкан себебинин бир себеби ушул болду. Бир себеби ушул болду да. Эгерде биз мамлекет чакан кестерден салган бизнесмендерден электр энергиясын сатып алып башка жака сатып берип турбасак, булар кантип бизде кес өнүгөт? Ким салат малы кестерди? Ким салат? Кайсы бизнесмен өнүгөт ошого? Кызыгат. Кызыкпайт да. Или мамлекет линияга кошпосо булардыкын. Тетиги суу агып аткан жерге салып алып анан кийин мына биткоинди обеспечивать этип отурат мынакей. Ошондуктан мына бүгүн да келип сурадым, бүттү эле же бүткөн жок беле деп. Бүткөн деп мага далашт эткен мурдагы министр. Азыр бүгүнкү министр барбы? Орун басар экен, 5-нчи күнгө чейин силерге мөөнөт. 5-нчи күнү саат 17:00-дө Рахат Ирсалиевди жетелеп алып чогуу келесиңер, келишим, баасын сүйлөшөсүңөр. Бүгүнкү канчадан импорт кылып атабыз биз. Ошону менен келишим түзүп, маселесин 100% чечип келип 17:00-дө далашт этесиңер 5-нчи күнү. 2 күн срок силерге. Эгерде чече албасаңар 2 күнгө чейин чечилбей дагы ушундай бир созуп, бюрократия кылсаңар, саботаж кыла турган болсоңор, толук жетекчилигиңер арыз менен келгиле анда. Эми мындан ары ушундай саботаж кылып, аткарбай, указдарды аткарбай, мыйзамдарды аткарбай, ушундай бюрократия менен заниматься этсеңер, жөн эле кызматтан кетпейсиңер. Анда камалып кетесиңер. Мына мен бүткүл бизнесмендердин, бүткүл элдин алдында айтып коеюн. Мындан ары бюрократизм деген болбош керек. Эгерде ушул күнгө чейин, ушу биз бийликке келгенге чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор артыңардан, министрлер, мейли ким болбосун мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркап барып, кел сал, мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек. Антпесек биз мамлекетти көтөрө албайбыз, өнүктүрө албайбыз. Мына дагы деле айлап жылдап бүтпөй жаткан кагаздар бар министрликтерде. Согласование жиберген кагаздар айлап жылдап жатат мына. 1 ай 2 айлап жатып атат мына кеш. Ошондуктан иштегиле, тез иштегиле, мына бизнесмендерди коргогула, условияларды түзүп бергиле, аркасынан силер чуркагыла эми. Заман өзгөрдү эми. Эми жаңы заман менен кетеле. Эски заманды унуткула. Аркаңардан 1 күн 2 күн чуркатып койсо, барып чуркап барып туруп пара бере салат. 10 миң деген, 20 миң деген, миллиондогон долларларды бере салат деген психологиядан кеткиле андан. 5-нчи күнү бүтөт маселеңиз. Бергиле микрофон. Ой. Мынаке биздин ТЭЦ жылына 1 миллиарддан ашык киловатт-саат электр энергия өндүрөт. Анын өзүнүн себестоимасы 3 сом 60 тыйындан. Биздин кестерден, чакан кестерден бүгүнкү сиздер сунуштаган, өкмөт сунуштаган жаңы тарифтик саясат боюнча максималдуу тариф эгерде 2 сом элек тыйын болсо, 1,3 деген коэффициент менен 3 сом 27 тыйын болот экен. 33 тыйын айырма бар экен. 1 миллиардка көбөйтсөң 330 миллион сом экен жылына. Эми бизден эле чакан кестерден алса болот да ошончо электр энергияны. Түт өтпөй, Бишкектин ичин түтүн каптатпай, элдин баарын оорутпай. Экинчи эле сөз мен кечирип коюңуз. Жакында эле мен бир райондук администрацияга дагы келечектеги чакан кестерди куруу боюнча жерлерди бөлүп берүү жөнүндө арыз менен айыл өкмөткө кайрылып, айылдык кеңештин сессиясында каралып, анан райондук администрацияга жерди трансформациялоо маселеси боюнча кайрылганымда айтпады деңиз, 6 ай деген дараң чечилди. Сиз айтчу элеңиз, менин атымды жамынып, эч кимди айтпагыла, экинчи менин атымды сатпасын деп. Мен айттым аягында, Садыр Нуркожоевичтин малы кестерге болгон, энергетика болгон маселесин билесиңерби? Жакшы билесиңерби? Талабын билесиңер. Эртең күнү мен арыз жазам ал кишиге. Анан силерге келтек жеп калып жүрбөгүлө деген сөздөргө чейин барган күндөр болду. Эң аягы дагы ошол жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын сабатсыздыгы деп айтсак болот, жер комиссия мүчөлөрүнүн сабатсыздыгы деп айтсак болот. Мен атайы мамлекеттик гипрозем, Минкультуранын заключенияларын алып барып берсем,
мен аны атайлап өзүм үчүн жаздырып келгенсе менин аркама кайра кат жолдошуп ошол эле жоопту кайра алып туруп ишенбей туруп аягында өкмөттүн поручениясын бер деп өкмөттөгү зам руководитель аппарат Жалалов барбы? Жалалов деген ошол кишинин поручениясын жаздырып туруп анан араң трансформация болду ошол маселе. Ошон үчүн ушу жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга дагы тийиштүү жесткий тапшырмаларды берсеңиздер туура болот го дейм. Анткени көп ишкерлер биз сымылда дегенде эле ошол проблемадан шалынып чыгылып атышат. Рахмат. Мына жергиликтүү бийлик боюнча руководитель администрация мына бияка кайрылыңыздар, сразу чечип берип тургула маселени. Анан Минэнергияга дагы бир тапшырма. Сокулукта мен билгенден бир 10 киловаттын тегерегинде, 10 мегаваттын тегерегинде мини ГЭС курулуп атат дагы. Ошого дагы барып, жакынкы күндөр ачабыз деп аткан, мага айткан маалымат боюнча бир айдын ар жак бер жагы деп. Ошого дагы өзүңөр чакырып туруп, же болбосо барып туруп, келишимди түзүп, мына сенин электроэнергия чыгара баштаганда биз мамлекет сатып алабыз деп туруп, келишимди түзүп, аныкында даярдап бергиле. Мындан ары ошо мини ГЭСтерди биз күчөтүшүбүз керек. Тез арада, жакынкы 1 жыл 2 жылда болушунча мини ГЭСтерди курушубуз керек. Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Биз өкмөттө дагы бул маселени карап чыктык. 1 миллиард 600 миллион киловатт финансы экономика министрлиги түздөн түз сатып алганга даяр. Баасын өзүнчө сүйлөшөбүз. Мындан тышкары энергетика министрлиги менен 1 миллиард зеленый экономика деп коюштук. 2 миллиард 600 миллионду быйылдан баштап сатып алганга биз даярбыз. Жылыга. Бул биринчиси, экинчиси азыр МОЗ энергия проекти өзүм барып келдим, директор менен сүйлөшүп, алар 12 проектти жазып бергенге даяр. Кайсы бизнесмендер ошо сторлорду курабыз десек. Ташкент проект менен сүйлөшүп атабыз, Ленинград проект, анан Ереван проект менен. Бизде проекттер жок, жылдын аягына чейин 100га жакын проектни даяр кылабыз, келгиле бизнесмендер иштегиле. Biz anın barın biz çeşip berебиз. Жериңерди да калганын барын тыңда. Акчаңар болсо, келгиле, рынок сбыта бар. Мындан ары 1 жыл, жарым жылдын ичинде малый средний ГЭС боюнча проблема болбойт деп мен сиздерди ишендире алам. Бирок чоң проекттерге да киришип атабыз. Аларга проектлерине чоңураак акча керек экен, источниктерин таптык.